кандай бир туризмге айланып, баягы бир ибадат болбой эле бир кандайдыр бир туристтик бир системага айланып кетип аткандай көрүнүш болуп калды да. Ал жерге баргандан кийин баягы динибизге терс көрүнүштөр пайда боло баштады. Ошон үчүн биз жаңы кабыл алынган дин тутуу эркиндиги жөнүндөгү мыйзамда дагы бизге атайын тартип менен, жобо менен белгилеп, умраны дагы мындай көзөмөлдөгүлө деген тапшырма болду. Ошонун алкагында биз мамлекетибиздеги баардык ушул умра ибадатын аткарып аткан фирмалар менен атайын жүз көрүшүп, сүйлөшүп, кеңешип, мыйзам алкагында мыйзамдан чыкпай, шарияттан чыкпай, орто жолду кармап, атайын келишимдерди түзүп, негизинен муфтият аткарыш керек эле да, бирок биз ошол тажрыйба алып калгандыктан кээ бир фирмаларга, келишим түзүлгөн фирмаларга уруксат бердик. Макул, сиздер ушул умра зыяратын уюштургула, бирок могул нерселерге көңүл бургула. Биздин мамлекетибиздин дагы, Саудия мамлекетинин дагы мыйзамы бузулбасын.